Мен Курбанов Дамир. Жашым 33-тө. Ушул Кыргызкыштагы айылдын тургунумун. Тамчылатып сугарууга мына именно азыр мына биз эккен жерде сууга мындай агын суу жок да берди. Анан буну ыңгайлуу жактары көп экен. Кетмен көтөрүп жүрбөйт экенсиң мында. Кран ачат экенсиң, сугара берет экенсиң да мында. Мында энд ыңгайлуу жактары көп экен. Мына именно мына ушул Турецкий көчөт дешип ататтар, азыр ушуларга тамчылатуу сугарууга экен да булардын алгисичи. Тамыры өтө деле чоң бойдо экен да. Эми мурда эмес, муну эми биринчи жылы эккенибизге. Кече эрте жазда эктик. Азыр эми жакшы, результат жакшы, көрүп тургандырдай. Алги боосун деп, азмаз ушу жегилик, коон, дарбыз ошолорду эктик эле. Поликарлик да бул. Поликарлик дешип ататтар да, эми бунун баягы 2 жылда толук эке айтып атпайбы, 2 жылда бул 1 жыл дегенде эле алды да бул түшүнүчү. Биз эми 2 жылдан кийин алсак керек деп турабыз. Биз 2 гектарга эктик. Биз өзүбүз да, семья. Мен эми буну кантип айтам, бул өрүктү 2 жылда түшүм берет деп ататтар да. Мен өзүм баягы практика кылып көргөн эмесмин. Эми эктик, ошо элден угуп эле. Эми айылда эле мындай ушу агын суу менен эле азмаз 1 гектар кылып. Мындай тамчылатып сугарып биринчи жолу кылтабыз да. Мурда эми айылда азыр бардыгы деле бак бар да. Элек сотик, ошондой эле да. Азыр мындагы эми биринчи жолу. Сууду бу жерден скважинка өлегенбиз. Ана суу кампа. Скважинадан ушуну толтургандан кийин аны бияка айдайбыз да. 65 менен 70-тин ортолугу дагы да. Бир суугарганга жетет да. Бир суугарабыз да. Буну түнү суугарабыз да. Күндүзгүсүн бунда күндүзү суугарып болбойт дешиптир да. Себеп күндүзү суугарсаң суу тамчылап түшүп турат экен дагы, ылып калат экен да. Тамырыга баягындай майда тамырларны өлтүрүп коет дешип эле ошондой дешип ататтар да. Ошондо күндүз суугарабыз буларды. Бул көчөттүн өзгөчөлүгү ушу түшүм эрте берет, тез берет экен да. Ошол жагынан ичине утат экенсиң да. Мына жаныбыздагы мына наркы бетте көрүнүп турбайбы? Бак. Ошол былтыры эгип быйыл түшүмүн алды да. Ошондон көрүп анан биз дагы ушуну эгебиз деп ушуну эктик да. Бул коон бул. Коон. Тарбыз. Ушу жегилик азмаз эгип койдук да. Бизде азыр кандай 1000 түп бар да бу жерде. Биз өзүбүз 1000 түп кылганбыз. Баягы аз болуп калбасын деп, аз күн ысык болуп атат го. Ар 2 күн эле суу койдубуз азыр. Ошого көбүрөөк кылып айдап атабыз. Бул жакта атам экөөбүз карайбыз да азыр. Атам анан ушу семьяны карайбыз да. Ушу миллиондон ашыраак кетип калдык окшойт. Миллионда. Көчөт салкын батыраак түшүп калат экен да мына. Кирешеси кандай десем экен. 2 жылдан кийин билебиз го дейм. Эми 2 жылдан кийин мына ушу битте көчөт 10 килодан ашыгыраак берсе керек деп ойлойм да, 10 кило берсе керек деп ойлойм да. Ошону дагы 200 сомдон сатсам, 10 кило берсе 200 сомдон сатсам эле 2000 пул экен да. Ар бир түптөн ошондо 2000ден болгондо 500 түп өрүк болсо эсеп миллион пул бар экен да. Ошондой да эми. Бул мындай хамшот. Актайт деген ойдобуз да эми, актабаса аракет кылбайбыз да. Кудай кааласа актайт деп эле аракет кылабыз да. Коундарды эме себептен эктик экен деп аткандырсыңар, а? Буларды ушу бекер эле потеря болбосун деп, анан ушу кичине жегилик болсун деп эгип койдук да буларды. Дарбыз коон. Жакшы эпшел экен да булар. Биринчи поток пышты да, бизде баягындай экен дагы, күн ысык экен дагы. Анан bizde ko'proq jarılып ketdi tarvuzlarchi.
кичинекей болуп эле жарылып. Дарыбыз менен эми биринчи жолу эле кылтабыз да. От баспай деген, чөп баспай деген. Кичине жерге сушо деген дагы.